Брат, болсун бу? Жоқ, брат, обед кылып атат элем да. 20 минутта аэропортко жеткизип коюш керек болот. Акчаңды эле берейин, брат. Срочно жеткизип кой, пожалуйста. 5000'ge. Otur давай. Мынакей тоғандар, биринчи заказды да жеткирип келдик. 5000 почти сонум болду. Бүгүн чындыкты айтсам, мындай чычалаган адам өтө көп болот да. Мен буга чейинки роликтерди көрүп калдым. Буга чейинки роликтерде өтө эле жанагы тарткан машинелерибизди челесчү эле мындай мактап, көркөмдөп, ошентип айтып бериппиз да. Эми тест-драйв болгондон кийин каждый машиненин плюс жагын, минус жагын бүт айтып бериш керек да тоғандар. Андыктан бүгүн хейтерлер өтө көп болот. Нургазы, сен андай деп койдуң, мындай деп койдуң дегенче. Видеонун башында 1 минут убактыңызды алсак. Могу Шереметова аэропорт терминал Д-га кете бериште Өзген Самса деген сонун чайхана ачылып тур туғандар. Кирсеңиздер ичинде биз сүйүп жеген тамактардын түркүн бар экен. Шашлык дейсиңерби, плов дейсиңерби, самса дейсиңерби, азыр самсада чыгып атат, азыр ал жагындагы кирип көргөзөбүз туғандар. Ошондой эле бул жер универсальный чайхана экен, мындай айтканда туғандар. Бул жагында шиномонтажы бар, нар жагында сервиси бар. Ичинде бильярд бар экен, бул жагында настольный тенниси бар экен туғандар. Бул жакка келип машинеңиздерди переобувка кылдырганча, маслаңыздарды алмаштырганча келип чай ичип, бул жагынан настольный теннис ойноп, бул жагынан бильярд ойноп кетесиңер туғандар. Таксиге керектүү бүт документтерди дагы жасайт экен туғандар. Бүт барын прям. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Ушундайда кыргыздардын жанагындай чакан бизнесмендерин колдоп коелу туғандар. Бүгүн бизде Kia K5 2021-жылкы гибрид. Гибрид дегенде кандай? Обычный движок и жанында кошумча гибрид мотору менен экен да. Өзү атак бензин мотору 2 литр 152 ваттын күчү деп эле жазылат экен. Көрөбүз тоғандар бүгүн. Динамикасын көрөбүз. Канчалык деңгээлде удобно экенин көрөбүз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Bir özünün basın, camgır çaçıp karın casın. Mıltıkta kapatsın atsın, niga emes kiga hasıl. Kiga hasıl. Altın tamga menen жаздым, ойлорумду терең каздым. Айырмасыз көп аз, бул niga emes kiga hasıl. Kiga hasıl. Bizde niga emes. Бүгүн атайын тест-драйвды көргөзүп атып, машиненин атайын эч жерин жуудуруп каратканыбыз жок. Көрөлүчү дегиле, могул камерасы канчалык деңгээлде жакшы, могул поворотникти жаккандагы камерасы канчалык деңгээлде жакшы көргөзүп берет. Ушулардын бүт жакшы бир анализдеп көрөлү деп машинени вообще жуудурганыбыз жок да. Бирок кече машинени алып келатканда эле, бул машинени тест-драйв алып келатканда эле машина таптаза болчу. Буга чейинки Kia Rio'лордагы, Solaris'ler дагы ушунчалык могул обтекаемость өтө начар. Эми как она если айтыш керек тест-драйвда турганда. Могул боковой зеркало сырт жагынан боковой терезелери ушунчалык деңгээлде тез кирип болот да, мондай. Бир аз жан жаап, нарак берак болуп атканда шалтактап вообще могул задний видден эчтеке көрүнбөй калат. Мерседесте жүрсөңөр, BMW-да жүрсөңөр, же болбосо дагы мындан башка мындай корейский эмес машинада жүрүп көрсөңөр турганда. Мондай астыдагы суу чачырап келип туруп, могул жерге момдайдан шалтактап, монтип боп-боз болуп калбайт да боковой терезелер. Ошол өтө минус жак экен. Обтекаемость эмнегедир могул узкоглазый кореецтер вообще жакшы караша албай атат. K5-тын внешний видине келсек тугандар, буга чейинки 4-чү поколенияга чейинкисинен караганда, бирок вид действительно жакшы, өтө агрессивный. Турушу дагы, мордалары дагы,
И комплектациясы дагы бир топ менимче буга чейинки комплектациядан бир топ жакшы. K5 деген именно могул Kia'нын ушул моделиндеги 5-чи поколениясы болгон үчүн K5 болуп аталып калган туугандар. Круговой обзор полностью 360, бул жерде камера бар сыртында, панорама жана ичинде айта кеткендей эле 18 радиустагы моундай низкопрофильный летний шиналарга кечөгүнү алмаштырып койду. Оптика, диод, линзовый фаралары, воздуховоддору булар ачык экен, чтобы жанагы тормозуна муздак шамал өтүп туруш үчүн атайын могул жактарынан воздуховоддор коюптур. Решеткалары бул моундай матовый серый болгон башкача решеткалар экен. Бул жерде хрому менен дагы болот. Башкачараак болуп, бул атайын моундай спортивный болгон бампер, бир аз жанагы ылдыйлатылган. 360 камеранын передний жагы, ошондой эле капоттагы өзүңүздөр көргөндөй бир эле моундай агрессивный вид берип турат, карасаңыздар туугандар. Сыртына бирок өтө жакшы иштей берген. Бесключевой доступ бар. Полностью келгениңизде эле жанына жакын жологондо эле өзү сыралуу ачылат машина. Артына келсек, артыдагы билесиңер, максимальный комплектацияларда гана болот, моундай полностью жанагындай диод лампалары кругом. А кээ просто эле жанагындай обычный эле галогеновый эле лампаларды коюп коет туугандар. Мнеси минус могул K5-лардын багажы жабууларда бир аз какой-то моундай некомфорт, какой-то моундай бир аз күч менен жабылат и ачылганда дагы секирип кетип эле бир аз ушул жерине бир аз неме кылып койсо болмок экен. Жана акырын ачылып, акырын моундай комфортно жабыла турган болуп. Двойной выхлопко окшотуп бир аз обманка кылып коюптур, бирок бул жерде эч кандай глушитель жок. Просто эле обманка, глушитель только бир эле жагында туугандар. Поворотты жакканда эки чекесиндеги терезесинен мондай камера көргөзүп берет экен да. Мондай экранданчы. Бирок настолько удобный экен, уже көп убак айдап жүрсөң, могул уже терезелерди кадимкидей унутуп калат экенсиң. Поворотник жакканда бул жактан көргөзүп берет. Бирок алда кирдеп калат экен да, плохой погодалардачы тез эле кирдеп калат экен. Ошон үчүн бул жагына камераны да коюп, ушу кирдеп калышын билип, анан кийин бул жака задний видти да коюп койгондо, эгерде жакшы жанагынтип кирдебей турган болсо, камеранын өзүн эле коюп коюп, задний видти алып койсо керек деп ойлойм да. Азыр жана аудилер чыгып атпайбы, просто мындай камераны эле чыгарып коюп, анан бул жактан камерадан экрандан көргөзүп турат боковой зеркаласынча. А так ошондой эле бул жерде адаптивный круиз контроль, станцияны кармайт экен и полосаны да кармайт экен. Бул жерде кнопканы басып коюп, бул жактан адаптивный круиз контроль жаап коюп туруп, мынакей 90 км коюп коесуң. Эгерде колуңарды мындай слегка коюп турсаңар, өзү башкарып, өзү кете берет экен болчу. Жана телефон калаксып каласыңар, наркы берки болуп калат. Ошол моментте кийинкире кино көрүп колуңарды коюп койсоңор, өзү линияны табып кете берет экен. И дистанцияны да кармайт, и скоросту да кармайт, өзү тормоз тээп, өзү күлөнүп, эгерде токтоп калган болсо, обязательно газга бир тийип койсоңор, өзү жүрүп дальше кете берет экен. Вообще кайф. Анча-мынча Мерсте, BMW-ларда деле моундай функция жок го дейм менимче. Эми жанагы прям топ, прям фарш болбосо эле, так простой комплектациясында мындайларды кечирип кой да. Ошондой эле бул жагында проекция бар экен. Бул жагында нелерди включать эттиң, бүт бардыгын көрсөтүп турат экен, например. Круизди включать этсең, бул жакта круиз жанып турат деп көрсөтүп турат экен. Рульду автопилотун басып койсоң, автопилот жанып турат деп көрсөтүп турат экен. Реально, K5-га лобовой проекция деген билбейм, мен буга чейин вообще көргөн эмесмин да, даже K5-ларда. Эгерде болсо, мондай машина айдаган болсоңор, жаза кеткилечи комментарийден, например, көрөлү да.
таксистердин ичинен же болбосо дегеле Москвада айдагандардын канчалык деңгээлде машинелерди ушундай комплектацияда экен. Менин машинем ушундай комплектацияда деп эле. Просто жазып койгулачы, биз комментарийни окуйбуз да, ошондо көрөлү. Действительно эле машина көппү же мен айтканчалык эле Москвадагы 99% К5-лер монун жанында просто жүгүл экенин салыштырып көрөбүз. Бул К5-дин эң эле уникальный жанагындай жеринен бирөөсү могул кнопкасы менен тургандар. Эгерде парковкага кирип кысылып калчу болсоңуздар, өтө место тар болсо, мынакей пульт менен басып, өзүңүздөр кадимки эле жанагындай пульт менен оюнчук игрушка ойногондой эле өзүңүздөр батпай калган жерден монтип эле айдап чыгып кетсеңер болот экен. Какое-то препятствие сезе турган болсо астыда. Астыда өзү препятствие сезе турган болсо, сразу буруп токтоп калат экен өзүчү. Керектүү жерге чейин алып чыгып аласыңар. Кайра парковкалаш керек болсо, могул жерде кнопкасын басып, мынакей назад айдап кирип кете бересиңер тургандар. Эң жанагы Москвадагы К5-лардан артыкчылык жери дагы менимче ушул болсо керек дейм да. Жана парковкаларга кирерде место тар болуп калса, өзүңүздөр түшүп алып эле, просто эле бул жактан туруп алып, пульту менен башкарып алып кирип алып чыгып кетсеңиздер болот экен. Далер деген баланы бүт баарыңар эле жакшы таанып болуш керек, биздин таксист кесиптештердин арасында. Могул машинелер ошол баланы күтүп Ал була билесиңер, основном бүт таксиге документтерди даярдайт. Машинелер арендага берилет экен бул жерде. Комфорт плюстар 3100дөн, комфорттор 2700дөн. Машинелерди под заказ кылсаңыздар да болот. Например, экономдон баштап комфорт плюска чейин. Жаккан машинеңерди бул жака далерге айтасыңар, любой жерден, любой автосалондон алып чыгып берет. Ошондой эле жакында бул жерге 40ка жакын машина чыгат тургандар выкупка. Выкупту Мухаммедден сурасак. Ва алейкум ассалам. Мухаммед, бир-эки ооз выкуп жөнүндө айта кетсең. Выкуп без пробег машиналар из салона 3700дөн 3 жылга. Первоначальный взнос 100 000. Комфорт плюска. Комфорт плюс. Комфорткочу? Комфортко 3 жыл 3200дөн. Первоначальный взнос 50 000. Так, кийинки чыга турган 40 машинада только комфорт плюс болобу? Комфорт плюс болот. Аларга дагы первоначальный взнос 100 000ге 36 айга чыгат. Арендага ham сүйлөшө беребиз аны. 3100дөн. Всё тургандар. Мухаммеддин телефон номерин көргөзүп коебуз. Любой время суток, мынакей, могу балага чала бересиңер. Биз өзүбүз интернеттен карап, бир дагы мондай нормальный маалымат ала албай койдук да. ПТС'те деле жазылып турат 152 лошадиный сил депчи. Эки объем бензин и дополнительный гибрид да, кошумча. 152 аттын күчү менен деп турат, бирок вообще 152 аттын күчүнө окшобойт да. Могул жердечи. Эгерде спортко коюп туруп тебе турган болсо, вообще даже машина ордунан күлөнгөндө кадимкидей шлифовать этет. Передний привод, конечно, шлифовать этешиңер мүмкүн, бирок действительно машина өтө резвый экен. Могул жанагындай Camry, Samry'лер, наркы-берки, эки объем обычныйларды, могул гибрид запросто алат экен, действительно-чы. Настолько шустрый болот экен, мен силерге азыр бир аз эле могу эффектин көргөзөйүн эле так. Азыр обычныйда жүрөбүз. Вот спорт дегенде кадимкидей эле жана берки машиналердей болуп, бүт бар жогу момундай кызыл панельге айланып, более такой спортивный болот экен дагы. Мону карап кой. Могу эмне К5, могу эмне машина. Жана мультфильмден бир машинанын немесин алып коюп койгондой кылып коюптур го. К5-ды ошол жерге кыла албай койду, неужели? Азыр спортко койдум. Спорт дегени бар экен, и кастом дегени бар экен. Биз азыр спортто бир көрөлү, андан кийин кастомду да көрөбүз. Power деп туруп максимальный могу өтүп калат экен. Шустрый, базар жок. Тормозунда деле базар жок. Реально шустрый экен. Мен мынчалык деп ойлободум деп К5-да. Эгерде могул машинеге кызыккандар болсо,
максимальный комплектация. Интернетке кирип дагы доскональный маалымат алсаңыздар болот да туугандар. Бүгүн биз ийне жибине чейин көргөзөбүз. Например, вот канчалык деңгээлде күлөнөт, канчалык деңгээлде удобный, могул жагында экрандары, мультимедиалары, могул жагындагы сенсор кнопкалары, эшиктин кнопкалары, кожаный панель, сиденьялары бүт досконально айтып көргөзөбүз да. Эгер ошондо дагы какой-то бир маалыматты айта албай калган болсок, аны интернеттен карап көрсөңүздөр болот турган. Азыр биз бул жака өткөндө көрөбүз, 0дон баштап 100гө чейин канча секундта күлөнөт экен. Так, азыр могу спортко койдук. 100гө чейин көрөбүз азыр канча секундта күлөнөт. Гибрид. Кетти. Чыкпай койду. Необходимо остановить движение. Остановить еттик го биз. Третья фотосъемка, наверное. Экинчи попытка. Жүз. Жети секундта чыгабы экен. Не, эки объем гибридке 7 секунд нормально эле го дейм. Разгонун бир көргөзүп коелу дедик. Плюс-минус 7 секундта чыгат экен. Бирок настолько экономичный экен. Матизге караганда дагы аз жейт экен туугандар, мончу. Эгерде жанагындай көп кыйнабай, көп тапит этпей, көп жанагынтип гонка кылбастан жөн, мондай средний шаарда жүрө турган, темпте жүрө турган болсо туугандар, расход чисто документте жазылышы боюнча туугандар 5 литр экен болгонучу. 5 литр элестетип атсаңарбы? Муну таксиге алып алгандан вообще жыргайт да. Өзүн зарядтап жүрө берет, жүрүп отуруп жүрүп зарядтап жүрө берет. Жүзүнө болгону 5 литр. Вообще кайф. Ичин карасаң, ичи эле чостоет мунун комплектациясычы. Кожаное сиденье, бул жердечи. Обдув сиденья, подогрев сиденья. Каждый тигилген шофторуна чейин карасаңар, настолько качественно тигилген. Таң каласың да. Же кореецтер өздөрүнө жанагынтип гражданский өздөрүнүн жана граждандерине чисто мондай айдаганы жакшы качестводагы машиналерин чыгарат. И жанагындай экспортко жанагынтип минимальный болбосо средний комплектациядагы машиналеринде, чтобы жанагынтип көп клиенттерди коркутпаш үчүн, арзаныраак баада көрсөтүш үчүн бүт эле ошондой средний болбосо мондай жана бомж комплектацияларын пихать этип, основном ошоларды бүт Россияга айдайт окшойт да. Мен өзүм действительно эле мондай комплектацияны видеодон эле көрбөсөм, живую көргөн эмесмин бирок. Көчөкөйдө көрүп калсаңар, билбедим силер делечи. Балким бардыр эми биздин деле жанагындай көрүүчүлөрдүн арасынан Кореядан, нар жак, бер жактан алып келдирип минип аткандарчы. Бирок могул жерде эгерде салондон ала турган болсо, именно мондай комплектациянычы, билбейм, бир 4-5 миллионду чапса керек деп атам да, жөн элечи, эгерде мондай максимальный комплектация болсо. Жасалгасына келсек, действительно базар жок, качественно. Карагыла.
ставкалары мондай деревядан болгон, алюминий, бүт бары жылтырап такой более-менее такой по-богатому, да. Сенсорный экран, бул жагы. Сенсорный экран, кожаный руль, лепестки, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, мондай өтө удобный расположение болгон экен бул жагында. А бул жагы болсо экран ичи обычный жанагындай шток приборлору, цифровой экран тугандар. Бүт 4 режимде светтери өзгөрүп, кандай жүргөнүңө жараша, спорт болбосо спорт плюста жүргөнүңө жараша, бүт могул жактан светтери өзгөрүп турат экен. Вот, например, спортто мондай красный болуп бүт бар жогу өзгөрөт экен. Эко режимде мондай болуп бүт бардыгы более такой синеватый болуп калат экен. И могул жакта эконом, жок, смарт экен. Акыркысы смарт экен. Смарт кандай болду билбейм, бирок могул жерде бирок машинанын сүрөтүн вообще окшото албаптыр. Что за машина, вообще мультфильмден алып койгондой эле болуп калыптыр ошол жагычы. А так шток приборлору өтө удобный. А бул жагында болсо дополнительный айткандай эле лобовой проекция тугандар. Өтө удобный. Рульду басып койсоң, рульду көргөзөт, круизди басып койсоң, круизди көргөзөт. Мондай полноценный эле информацияны бүт бардыгын лобовойдон берип турат экен. Именно эмнени жандыр өчүрүп атасың, спидометр канчада кетип атат и монтуп алып кетти тугандар. Эшиктерине келсек тугандар, карагыла. Бул жагы дагы мондай пластиктери дагы качественный, такой мондай дубовый дешманский пластик эмес, черный пластик. Бул дагы вставочкасы дагы дерево, алюминий могул жактары. Эшиктин ручкаларынан бери кожа полностью. И так, музыкасы бул жакта Крил деген музыкальный звуктун установкасы болгон экен. И бул жакта эң жанагындай фишкасы тугандар. Именно могул максимальный комплектацияларда ичинде сонун болуп могул жакта подсветкалары жанат экен. Азыр жаңыз көрүнбөй атат жарыктан. Могул жеринде подсветкалары сонун болуп, гибридде жөн электрода жүргөндө жашыл болуп жанып, анан моторго өткөндө кызыл болуп жанат экен. Могул жактары дагы аяктар, могул эшиктин чекелери могул жактары полностью кызыл цветте болуп жанат экен. Могул кожанын тигилген шовтору, могул подлокотниктери, могул жагында кнопкалары, бул жакта дополнительный подогрев руль, обдув сиденья, подогрев сиденья могул жагындачы. Вообще өтө удобно, бир эле кнопка менен бул жака кылсаң обдув и подогрев иштей берет экен. Мен азыр круиз контролго коюп туруп рульду башкарып коем, бул жакты айтып берип атканда, бул жак башкарып кете берсин, мен иш жактарын айтып бере берейин. Автохолд, авторучник, камераны 360 жагуу атайын могул жерденчи. Могул жерден парктрониктин сигналдарын өчүрүп коюучу кнопка тугандар. Могул жерде могул кнопка менен спорттун, драйв, кандай режимде включать этилген ушул экен. Эмнеси минус тугандар? Аял кишилерге, именно колунда маникюрү бар, жанагында 1 сантиметр болгон аял кишилерге мен бул машинени мындай вообще не рекомендую, да? Не рекомендую. Наконец-то үйрөнө турган болдум ушул сөздү дагычы, не рекомендую. Неге дегенде, могул шайба, момунда эгерде элестеткиле 1 сантиметр колуңда тырмаң болсо, могул шайбаны вообще никак крутить эте албайсың, да? Чисто переключать эткени, именно неменичи, скоростьти переключать эткени өтө мондай неудобный экен. Еще катуураак дагы, да? Мондай башкарганычы могул жерденчи. А так парковканы басып койгон удобный экен, а так маникюрү болсо кыздар мону переключать эте албай, заднийге сала албай, астага сала албай, бир топ кыйналат тугандар. Ушул жерин бираз мондай непрактичный мындай. Жакшы ойлонбой, короче, кылып коюптур ушул жеринчи. А так вид жакшы, вид базар жок, бирок мондай удобный, практичный да болуш керек да. А так бул жактарына келсек, бүт баары сенсорный экен. Memory дейт, drive only дейт, короче, бул жактары бүт англисче. Короче, бүт сенсорный. Авто наркверкилери могул жактары дагы. Эмне ысып чыктым десем, мен подогревти жагып алып эле, жыргап, жамбашым жылып кете бердим. Бүт бул жактары сенсорный. Двухзонный климат-контроль, аркасында жок да. Двухзонный климат-контроль экен.
И бул жагында туугандар навигатор, радио, медиа бүт бардыгы англисчеде экен. Буну русификациялап койсо да болот экен. Прошивка кылып туруп бүт бар жогун кааласаңыздар орусча кылып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Ичи өтө кеңири, копиаторлор кеңири, действительно. Действительно кеңири экен. Эгерде мону максимально аркага жылдыра турган болсо, даже менин боюм 1.80 окуй жетпей калат экен менин кадимкидей. До конца жылдырсам кадимкидей мондай айдап кетип атканда бутум жетпей калат экен мен. 1.80 боюм менен. И бул жакта эки положениядагы память сиденья бар. Каалаганыңыздарды басып кайра ордуна келтире аласыңар. Действительно кеңири ичи. Жатып алып айдап кетсеңер болот. И панорама 360 биздин панорамага алып кетпесин. Өтө чоң. Аз местерге ачып бир досконально ачып жаап да көргөзөйүн, кантип ачылып, кантип жабылып атат. Черный потолок көзүңөр көргөндөй эле. И могул жанагы өткөндө биз жанагы немени тарттык, лисянды тарттык эле туугандар, ичиндеги светтери сенсорный экен деп. Даже могул копиатыда дагы ичиндеги светтери сенсорный экен. Просто колуңду тийгизип койсоң, ондай болуп өзү жанат экен. И бул жерде кнопка SOS, көрдүңүз, караңгы туннелге киргенде автоматически өзү бүт бардыгы жарык берип көрүнүп атат. Тазалап коеюн дагы. И панорамасын ушул жерде ачып көргөзөйүн, караңгыда кандай көрүнөт болот. Ол жактардын атайын жанагынтип чиркей аны муну учпасын деп бул жагына шторка да коюп койгон. Айтор бул дагы өзүнчө эле бир дорогой удовольствие да, мындайча айткандачы. Туугандар, мен лично өзүм дегиле гибрид мотор менен обычный ДВС кандай кошулуп турган бир дагы көрө элек. Азыр капотун ачып сиздер менен чогуу күбө болсо дегиле бул өзү жүрүп, өзү өчүп, өзү зарядтап, өзү парковкалап, нары бери жүдө берген жакшы машина экен. Көрөбүз азыр 2 литр гибрид мотордун кандай турушу. Мынакей все равно отличается башкалар мененчи. Бул жакта ДВС турса, могул жакта ошол гибриддин полный схемасы ушунун жанына турат окшойт. Могу кызаргандын бүт бардыгы менен бул жактан ток келип, өзүн зарядтап турганы ушул окшойт да. Айта кеткендей эле туугандар, гибрид болгон үчүн болгону расходу 100-үнө 5 литр экен. Вообще экономичный сон экен. Бирок батарейкасы кайсыл жагында турат экен, ал жөнүндө точно информация биле алган жокмун. Атак ичинде бүт бардыгы жакшы, бүт бардыгы оролгон, бүт жогу жабылган, бүт бар жогу компактный двигатель экен туугандар. Ушундай моторун көрдүңүздөр. Анан кийин дагы бир кошумчалай кетчү нерсе туугандар. Бул машина сатылат экен. Мен чисто канчага сатылышын айта кетейин. Варианттары дагы бар экен. 2 миллион 560 миңге наличкага болсо ошол суммага экен туугандар. Экрандарга көрсөтүп коебуз варианттарын дагы. Какой-то бир 500 миң берип дагы калганын ар кандай кылып төлөп алсаңыздар болот экен, например, бөлүпчү. Могул жака бир таблицасын коюп коелу, телефон номерин жазып коелу. Эгерде кимге кызык болсо, мондай копиат алам деп жүргөн болсоңуздар, эми жанагынтип вариант издегендер да көп да. 500 миң берем, анан кийин 1 миллион берем, калганын бөлүп төгүп алам дегендер болсо, пожалуйста туугандар. Целый выбор экен бул жерде. Эгерде сатып алам десеңиздер. Мындай копиатыдан экөө бар. Бирөөсүндө только подсветкасы эле жокпу, же панорамасы жокпу, кыскасы ошондой экен туугандар. Андан башка дагы машиналар бар, эконом бар, комфорт плюс бар. Эгерде кызыккандар болсо, вариантка под такси машина алам десеңиздер, ошол көрсөтүп койгон, биз көрсөтүп койгон телефон номерлерге чала бересиңер туугандар. Ушундай. Ийгилик барыңыздар канда. Кеттик.